Баарыбыз үчүн эле кызыктуу болуп атат. Ушул Кытай тилин кандайча үйрөнүп калдың эле? Себеби ошол учурда мен экономист болом деп жүрдүм эле. Анан үйдөгүлөрдүн баары Кыргызстанда экономист көп, башка кесип танда дегеннен анда мен башка тилди билген экономист болом деп Кытай тилин тандап, анан Кытай тилин билген экономист болоюн деп Кытай тилин алгам. Учурунда Оор болгон жокпу? Учурунда оор эле болду. Кыргызстанда жашап жүргөндө ошо кытайлар менен бирге жашадым, квартира чыгып, кытайлар менен бирге тил үйрөнүш үчүн, кытайлар менен бирге иштедим. Бош убактым болгондо да ошолор менен бирге жүрүп үйрөндүк. Ошону канча жылда толук үйрөнүп бүттүң? Мен 3 жылда десем болот. Анткени 2009-жылы мен 3-курста окуп жүргөндө Кыргызстан боюнча Кытай тилинен 1-орунду алдым. Анан Кыргызстандын атынан дүйнөлүк конкурска Кытайга келип катышып кеткенбиз. Данияр Абдыкадыров 1987-жылы Бишкек шаарында төрөлгөн. Борбордо жайгашкан номер 67-орто мектепти бүтүрөр менен эле Ишаналы Арабаев атындагы университеттин чет тилдер факультетинен Кытай тили адистигине тапшырат. Жогоруда өзү айтып өткөндөй, Кытай тилин өздөштүрүү айтып койгонго оңой болгон менен түйшүгү жетиштүү болду. Эми бул бала өзү адегенде БГУда Кытай тилин окуган экен да, анан ортодон окубай калган экен. Андан кийин кантке менен 1 жыл окуп, анан биз биринчи Кытай-Кыргыз котормосун ачканда баягы белгилүү билим деңгээли менен келдик да. Келип кайрадан 1-курска отурганда башкалардан айырмаланып жакшы үйрөнүп кетүү мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Ошондуктан тилди жакшы үйрөнүп, андан кийин ушул жерде биздин университеттин конкурсунда 1-орун алып, улуттук университетте биз конкурс уюштурганбыз. Ошондо бардык жогорку окуу жайларынан келип, анан ушул жерден 1-орун алып, анан биз жолдомо бергенбиз да. Анан тиги Кытайдан окуганга. Ал жерде магистратураны жакшы бүтүп, азыр ошо жакшы иштеп атат. Албетте биздин ошондой өсүп келаткан балдар ошондо башка мамлекетте кадыр баркка ээ болсо, албетте биз үчүн чоң сыймык. Ошондуктан өткөндө барганда биз дагы айттык, албетте котормочу болгон жакшы, тилди жакшы билген жакшы. Ошол эле учурда биз дагы сага чоң милдет тагабыз. Анткени мамлекет үчүн жасай турган дагы көп иштер бар. Ошондуктан мындан дагы чоңураак максат коюп, мындан дагы чоң мамлекет үчүн бир салым кошоруңо ишенебиз деген милдетти алып келдик. Буюрса анын келечегинен ошону күтөлү. Ошентип Ишаналы Арабаев атындагы университеттин Кытай тили адистигин ийгиликтүү аяктагандан кийин Кытайдагы Цинзян педагогикалык университетинин эл аралык институтунун магистратурасына өтүп, аны 2012-жылы аяктап, аталган институттун жетекчилигинин сунушу менен кызматка алынат. Кытай жазмаларында кыргыздын тарыхы аябай көп да, ушуга иштөөгө адам тарбиялоо керек болгон. Ошондо байланыштуу жерлерге сунуш кылып жүрүп, Кыргызстандан Ишаналы Арабаев атындагы университетте бир класс адистик ачуу. Мында түз кыргызча кытайча котормо адистигин ачууну ойлошуп бул иш бүткөн. Ошондо биринчи болуп ошо Данияр ошол адистикке тапшырган. Ошондо Даниярды отургуздук. Андан кийин булар 5 жыл окуду. 5 жылга чейин буякта мугалимдерди алып барып, Кытай мугалимдери, кыргыздар биринчи үлгүсү шу болду да. Кытайча, кыргызча котормочулук дегендин үлгүсү ушул балдар болуп бүтөдү. Башка кезде орусча, кытайча үйрөнөдү экен, бирок бул балдардын өзгөчөлүгү ушул болду. Анан өзү жакшы окуду, абдан жакшы окуду. Өз көзүндө даңазаланып, мамлекет боюнча Кытай тили үйрөнүүнүн биринчиси болуп, президенттердин кабылдоосунда, анан буяк Пекинге келип, ошондой жакшы жумуштарды иштеди, үйрөндү эми. Азыркы кытайча, кыргызча түз котормонун үлгүсү Даниярдан көрүнүп турат. Данияр жалаң эле чет өлкөлүк студенттер менен иш алып барбастан, эл аралык институттун жаштар комитетинин төрагасы да болуп эсептелет.
Учурда 60-тан ашык мамлекеттер менен келишимдерди түзүп, эл аралык аренада жетиштүү аброй топтогон бул окуу жайы 2009-жылы негизделип, чет өлкөлөрдөн келген 1000ге чукул студент кытай тилин тереңдетип үйрөнүп жатат. Студенттерге илимдин докторлору, профессорлор, доценттер сабак беришип, келечектин мыкты адистерин тарбиялап чыгарышат. Ошондуктан дал ушул деканатта иштеген кызматкерлер көп тилди билиши керек экен. Бул жагынан биздин Данияр да өңгөлөрдөн калышпай кыргыз, орус, кытай, англис тилдеринде эркин сүйлөп, чет жакта Кыргызстандын атын таанытып жаткан эр азамат жигиттерибиздин бири экенине сыймыктандык. Please enjoy the dance, 中国节。最佳整个随机的 dance 中国节，请欣赏。跟上来。Ляң-люң, мынакей биз жогоруда Данияр жөнүндө кеп кылып атабыз. Сиз ушул Шинжан педагогика университетинде эл аралык институт жетектеп аткан жетекчи катары, чогуу бирге иштеп аткан адам катары биз үчүн дагы, телекөрүүчүлөр үчүн дагы абдан кызыктуу. Ушул биздин мекендешибиз, жердешибиз, биз сыймыктанган ушул Данияр жигитибиз кандай иштеп атат, сиздер менен кандай кызматташып атат, ушуну билгибиз келип атат. Чынын айтсам, Данияр өз баламдай эле болуп калды. Биздин университеттин эң мыкты студенттеринен болгон. Ошон үчүн биз аны эч жакка кетирбей алып калдык. Ишке өтө жоопкерчилик менен мамиле кылат. Бир ишти дайындасаң аягына чейин аткарып, өзүнүн сунуштарын, идеяларын кошо айтып турат. Кытай тууралуу көптөгөн маалыматтарды билет. Негизи Даниярдын келечеги кең. Ушундай зирек кичипейил баланы тарбиялап өстүргөн апасына, жалпы эле кыргызстандыктарга чоң рахмат. Аны менен жеке эле сиздер эмес, биз дагы сыймыктанабыз. Эл аралык бөлүмдө иштеп атамдап атасың, анан жаштар бөлүмүндө жетектейт экенсиң. Мына бөлүмдө эми бул өтө чоң эле бөлүмдө, мына алып карагандачы. Анан канча бир 30 мамлекеттин студенттери окуп аткандан кийин Кыргызстандан дагы биздин бир топ студенттерибиз, мугалимдерибиз келип, о жайкы учурларда билимдерин жогорулатып кетет экен. Анан кийин ошо коюлган студенттерге коюлган талаптар кандай? Бул жакта негизи Кытай мамлекети болгондон кийин баардыгыбыз да билебиз, тартип аябай күчтүү. Университетте дагы аябай тартип күчтүү. Мисалы, бекер окуп жатканда аларда стипендиясы бар эмеспи? Эгерде сабакты кое беришсе, стипендиясынын акчасы кесилет. Эгерде сабакты аябай көп кое берсе, анда университеттен чыгарылат. Мындайча айтканда, бул жакта сабакка калтырууга мүмкүнчүлүк жок студенттерде. Сабактар эртең мененки 9:30-дан кечки 10-го чейин болот. Эки жака басканга да мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан ата-энелер, бизге келген ата-энелердин баардыгына биздин шарттар аябай жагат да. Анткени өздөрүнүн балдарын бул жака жөнөткөндөн кийин балдарында эки жака басканга бош убактысы жок болот деп эсептешет. Жана чыгып кеткендерге эч кандай эскертүү жок эле чыга берет да, чыгып кеткендерге биринчи бизде 3 этаптан турат чыгаруу. Биринчи эскертүү берилет, андан кийин катуу эскертүү берилет, андан кийин үчүнчүсү болсо ошо элдин алдында отчисление кылынат, чыгарып жиберебиз.
Биз билгенден Данияр, сен эми жашара турган эчтеке деле жок. Биздин кыргыз телевидениесинде балдар редакциясында да иштеп жүргөнүңдү билебиз, алып баруучу болупчу. Ошол туурасында эми багы бир топ көрүүчүлөрүбүз ойлоп атат болуш керек. Баягы биз көрүп жүргөн Данияр ушул Тургубаева деп атат болуш керек да. Мейөрмандарың балким көрүп атат. Анан ошол бореки бүгүнкү күндө жүргүзүп аткан иштериңе ошол алып баруучулуктун пайдасы тийдиби? Кичинекейибизде мен мектепте 8-класста окуп жүргөндө Баластан студиясынан бизге келип конкурс жарыялаган алып баруучуга. Ал жактан канча баланын ичинен мен өтүп Баластан студиясында түз эфирде алып баруучу болуп жүрдүм. Андан кийин «Смотри, слушай новости» деп көргүлө окула балдар жаңылыктары деген телебедерчи чыкты эле, ал жакта корреспондент болуп иштеп жүрдүм. Андан кийин Асыл Молдокматовдун «Салам Кыргызстан» деген телебедерчиси бар эле, ал жакта кыска убакытта корреспондент болуп иштеп жүрдүм. Андан кийин ошо Кытай тилине берилип, Кытайга кетейин деп даярданып, ошо Кытай тилин окуганга бардык убактымды жумшап алдым. Ошол баягы кичинекей кезиңде телевидение иштегендин пайдасы десе керек. Кичинекей кезимде телевидение иштегенин чоң пайдасы тийди. Анткени мен 2 жыл ичинде бардык иш-чараларга катышым деп айтып кетпедим буга чейин. 2 жыл ичинде бардык концерттердин, бардык иш-чаралардын алып баруучусу болуп жүрдүм бул жакта. Ошондуктан телевидениеде иштеп кеткен опыт мага аябагандай кереги тийди десем болот.同学们，下午好！ Добро пожаловать на новогоднее представление иностранных студентов Синьцзянского педагогического университета под названием «Чунго Суюэ. 青春豪迈». 我是主持人 Данияр。 在这里快乐的成长，要感激的不仅有老师，还有学院领导的关心、学校的支持，还有那些帮助过我们的人们。在这里，我想代表所有留学生对你们道一声谢谢。你，阿拉斯加一样遥远的地方，同样属于勇敢的灵魂，但是你更奇异、更丰富、无限广阔的地域里。对，是这样的。 Биздин эл аралык институтта 30дан ашык өлкөнүн студенттери Кытай тилин окуп жатышканын билдиңиздер. Ошондуктан иш абдан көп болот. Келген студенттердин документтерин кабыл алып, карточкаларын толтуруп, визаларын ачып, жатаканага жайгаштырып, тартип, тазалык кандай окуп жатышканынан бери мына ушул биздин Даниярга жүктөлгөн. Андан тышкары институттагы бардык иш-чараларды, шоу программалардын көбүн Данияр алып барат. 新疆师范大学汉语国际教育办公室副主任张全生先生。 Под названием «Китайское мечтание» в университете для учеников и студентов из Таджикистана и Кыргызстана объявляется открытым. Кадырман телегөрүүчүлөр дал ушул убакыттан пайдаланып, дагы бир нерсени айта кетели. Негизде кыйырдагы кыргыздар көрсөтүүсүнүн чыгармачылык жамаатынын Кытай жергесине келип, дал ушул жерде иштеп, жашап, окуп жүргөн мекендештерибиз туурасында тартып кеткенибизге дал ушул Данияр энебиз себепкер болгонун айта кетели. Калкка кызмат кылат деген ушул. Бул башталышы гана. Буйруса Даниярдын келечеги али алдыда. Жекеле кыйырда жүргөн кыргыздар эмес, эки өлкөнүн ортосундагы бардык байланыштардын чыңдалышына, өсүп өнүгүшүнө да салым кошучу күн алыс эмес. Чен мен Илинин үй бүлөсү таң атпай эле Кыргызстандан, болгондо да коомдук каналдын журналисттери келип тартып кетет экен деген кабарды уккандан кийин мына минтип шашлыктарын жасап, кызуу даярдыктарын көрүп башташыптыр.
Ал турмак кошуна колоңдору дагы кулак кагыш болуп туралы. Бизди дагы целеге тартышабы дешип өздөрүнчө эле толкунданып алышкан. Ал эми көрсөтүүбүздүн башкы каарманы Наргиза менен Вихун Чин же кыргызча Асан чакырып койгон аты Бакыт күйөө бала экөө кыргыздарга кызартып боорсок, шорпо, колдон келсе 5 бармак жасаш керек деп ашкананын жанында күйпөлөктөп жүрүшүптүр. Өмүрлүк жолдошуң менен ошо кандайча таанышып калдың эле да? Ошол бизге ошол кызык болуп атат. Менин жолдошум негизи 2003 жылдан баштап Кыргызстанда иштеген да. Алар болсо өздөрүнүн поролон чыгарган заводдор болчу. Эми Косо Пуман деген. Бияка келатканда биз болсо Кыргызстанда 1 жыл 2 ай жашадык. Үйлөнгөндөн кийин нихаусы деген сөздү билчүмүн. Бияка келгенден кийин дагы үйрөнгөн жокмун. Боюмда болгондон кийин да үйрөнгөн жокмун. Бала төрөлгөндөн кийин, бала 1-2 айдан өтүп калгандан кийин үйрөнүп баштадым. Кайнемен кайнтама мага телевизорду айтып, холодильникти айтып, ошентип акырын-акырындан үйрөнүп, анан балам бирге чыга электе жумушка чыктым. Жумушка чыгып, ошондон бери иштеп жүрөм азыр. Үйрөнүп калдым, тем более кыргыздар менен, кытайлар менен көп эметкенге, аралашканга бат эле үйрөнүп өткөнсүң, мен да ойлогом, эми кыйын болуп бош керек депчи. Үйдөгүлөр каршы болушкан жокпу? Ата-энең эмне деди? Каяка баратасың, эмнеге баратасың деди? Деди. Мамам болсо билчи, сүйлөшүп жүргөндө эле. Эми атам деле билип атты да, бирок билмексем болуп жүрдү. Анан кийин ошо үйлөнөбүз дегенде мен атама айттым. Үчүкпүн. Сүйлөбөй койду. Каршы болуп туруп алды да. Жок. Ал деген каяка барат экенсиң, тигиреке эл көрбөгөн жерге. Мен анан сени каяктан табам деп аябай каршы болду. Анан сейка салып келгенде дастарханга кирбей койду. Отурбай койду. Анан ошо акырындан эметип, азыр болсо күйөө баласын жакшырт. Күйөө бала сен алыш үчүн мусулман болгон турбайбы? Менин атам болсо айтканда, никеңер кыйылыш керек депчи. Никеңер кыйылбаса, мен болсо батамды бербейм дегендей эле кылып эметти да. Бирок антип айткан жок, бирок ошондой эле түшүндүк да. Анан кийин молдого барып макул болдук да. Макул болду да, мен болсо макулмун. Мусулман болгондой нике кыйылыш керек да. Анан кийин молдого барып, молдого айтса жок. Ал Кытай болсо мусулман болсо болот, мусулман болбосо мусулманчылыкты алмайынча мен никесин кыя албайм деп айткандан мен жолдошума айттым. Ушундай деп атат. Бул да ойлонду. Ойлонуп неме кылып, анан кийин макул болду. Анан молдо келип кагаздарга бирдемелер жазып берип, ошону жаттатып. Кантип жаттады? Жаттап жүрдү, өзүнчө кагазга жазып алып, аны болсо мен айтып, ал болсо кытайчасын жазып алып. Анан кийин тиреке жаттап жүрүп, 1-2-3 күндө жаттады да, анан кийин экөөбүз кыярдын алдында өзүнчө алып кирип кетип, ошо окутулган сууну ичирип, ошондой эмелерди айттырып, мусулман кылды. Мусулман кылгандан кийин, анан кийин барып экөөбүз никебизди кыйышты. Бул ата-энелер каршы болгон жокпу? Жок. Макул болушту. Наргиза Шакирова Чүй облусунун Кант районуна караштуу Алга айылында төрөлгөн. Аты аталган айылдагы орто мектепти 2006 жылы бүтүрүп, Кыргыз-Славян университетинин юридика факультетине кирип 4-курска чейин окуйт дагы турмуш шартка байланыштуу мына ментип өмүрлүк жолдошу Бакыт уулу Арген менен Үрүмчүгө келүүгө туура келет. Буюрса өзүнүн сүйгөн кесибин аягына чейин окуп бүтүрүп, келечекте Кыргыз-Кытай биргелешкен компаниялардын бирин жетектеп, эки элге бирдей кызмат кылсам деген тилектери бар экен. Мынакей Наргизаны уулуңуз алып келгенде мындай каршы болуп, эмнеге кыргыздын кызын аласың, эмнеге Кытайдын кызын алган жоксуң деп урушкан жок белеңиз? Жок, тескерисинче сүйүндүм. Наргизанын ата-энесине чоң рахмат. Абдан жакшы кызды тарбиялашыптыр.
кичипейил, мээримдүү. Башында тил билбей бир аз кыйналды. Кемпирим экөөбүз муну мындай дейт, тигини тигиндей дейт деп үйрөтүп жүрдүк. Азыр абдан жакшы сүйлөйт. Мынакей сизди бүт телекөрүүчүлөр карап отурат, балким кудагыйларыңыз да карап отургандыр. Кандай каалоо тилегиңиз бар? Эмнелерди айткыңыз келет? Кудаларымды Үрүмчүгө келип кеткиле деп дайым эле чакырабыз. Буйруса быйыл келебиз дешти. Биз дагы Кыргызстанды барып көрүп келсек деп тилек кылып жатабыз. Наргизанын жасаган тамактары абдан даамдуу. Борсок, плов, манты, беш бармактарын абышкам экөөбүз жан элибиз менен жейбиз. Кыргыздын тамактарына көнүп калдык. Кудайга шүгүр, 2 неберем бар. Бул болсо арген 3 жаш 2 ай болду. Эрмегибиз эле ушулар. Келгениңер аябай жакшы болбоду? Мындан ары да келип тургула. Силер үчүн эшигибиз ачык. Мен эми кыргыз кызына үйлөнүп, үй бүлө куруп жаткан соң, ошол элдин урпадатын, салттарын да билишим керек эле. Ошондуктан Кыргызстанда жүргөн кезимде эле баарын үйрөнгөм. Ушул убактан пайдаланып, баарыңыздарга салам. Буйруса жакында барып калабыз. Наргиза, мынакей бул силердин азыр үйдөн чыгып баратпайбызбы? Тегеректе деле ушул Үрүмчү боюнча бир дагы мындай жалпак үйлөрдү көргөн жокмун да. Анан курулуштар өтө кызуу жүрүп атыптыр. Негизи болсо, мына могул жерде болсо, ушул жылдын эле март айына чейин жалпак үйлөр болчу да, жер тамдар болчу. Биздин дагы 2 тамыбыз бар болчу. Ошонун баарын болсо, эме өлкө мамлекет сатып алып, азыр болсо баарын бузуп, ошо жолдорду салып, чоң-чоң мындай этаж үйлөрдү салып атышат. Бул жерде эмне жолдор курулуп атабы? Бул жерде былтыр болсо мындан нары жакта курулган болчу, жол курулуп бүтүп, эми быйыл болсо ушул жакта курулуп башталды. Кандай жол салынган? Бул болсо азыр 3 этаж болуп салынып атат. Жердин түбү менен бир жол, үстүнөн бири, андан кийин мыс кылып, үстүнөн дагы бир жол кылып. Ушул жолдор, үйлөр канча жылда же канча күндө бүтүп калышы мүмкүн? 1 жылда бүтөт. Наргиза, мынакей биз кайсы жерге келип калдык? Бул болсо жанагы Хуалин деген мен иштеген базар, аябай чоң базар, Үрүмчү боюнча бул. Мунун узундугу эле 8 километр, туурасы болсо 4 километр болот. Жана биздин Дордой сыяктуу болгон базар. Биздин Дордой сыяктуу болгон базар. Бул болжол менен айтылган эмелерде мен укканым боюнча ушундай деп эме уккам да, ушундай узун чоң базар деп. Анан ошонун эле экинчи филиалы Казван деп дагы бир чоң базар бар. Мен болсо ушул базарында иштейм, бул менин үйүмө жакыныраак болот. Дал ушул Хуалин деп аталган базарда болжол менен 40 000, 50 000 киши иштейт экен. Үрүмчүнүн кайсы базарына барба, өзүнчө эле эбегейсиз супермаркеттерди элестеди. Дүйнө сатып алуучулар коңшу Орто Азия, Россия, Кавказ дегеле дүйнөнүн чар тарабынан дал ушул Хуалин, Бензиан, Сүйей базарларына келип каалаган товарларын алып кетишет. Сатуучулар үчүн да, сатып алуучулар үчүн да бардык шарттар түзүлүптүр. Наргиза, биз канчанчы кабатка келдик? Бул азыр 4-чү кабаттабыз. Бул мен иштеген жерим. Мынакей бул болсо биздин магазин, бул да биздин магазин. Бул 2, бул болсо 2 дүкөн. Не очень я. Бул болсо мен эме хозяйкам болот. Биздин Наргиза кандай иштеп атат? Жакшы иштеп атабы? Жакшы, вот за канец моя очень саянзы да. Very good.聪明. Аябай акылдуу дейт. Very smart, clever. 而且勤快，就是很勤快。 Аябай бат кыймылдайт, аябай жумушуна так болуп жүрөт дейт. иштеген 2 жыл болду да. 我们大家都喜欢他，我们这个 market 每个人都经常请他去帮忙，他给我们翻译。бүт биздин моореки этаж боюнча бүт көп адамдар келип которуп бер деп жардам сурашат дейт. Баарына жардам берип турат аябай. Канча тилде билет биздин кызыбыз?
但是我会说几个语。哎呦，会说英语、俄语，还会说中国话，很好，很好。орысча, кыргызча, англисчаны анча-мынча түшүнөт дейт. 还有可族语啊。Кыргызча, казакча көп тилдерди билет дейт. Хасак族的那个语。Казактардын тилин эми биздикине окшош да, ошол эке көп тилдерди булар болсо көп тилдерди. 语言天才。Кытайчаны үйрөндү дейт. Наргиза биякта көбүнчө сувенирлер сатылат турбайбы? Биякта болсо бүт сувенирлер. Бул биздин экинчи магазин. Биякта болсо жалаң Кытайдын мындай эски улуттук эски вариантындагы сувенирлер. Мунун баарын болсо ички Кытайдан алып келет. Атайын заказ менен жасатып алып келет. Булар өздөрү байкалып тургандай, Наргиза соода сатыкта болобу, котормо жаатында болобу бир топ эле такшалып калган экен. Буюрса келечекте өзү айткандай эки өлкөнүн ортосундагы байланыштарга көпүрө боло алчу кыздарыбыздын бир экенине ишеним артып отурдук. Кыргызстанда тышкы миграция күч алып, көптөгөн атуулдарыбыз Казакстан, Россия эле эмес, чет өлкөлөргө, анын ичинен Кытайда да жумуш издеп кеткени белгилүү. Салават Дөөлөтбаев Караколдо төрөлүп чоңойгон. Мектепти бүтүрүп, Касым Тыныстанов атындагы университеттин чыгыштаануу факультетинен Кытай тилин үйрөнүп чыгат. 8 жылдан бери Үрүмчүдө жашап иштейт экен. Көбүнчө Кыргызстан, Казакстан, Россия мамлекеттерине жүк жөнөтөт. Ушул учурдан пайдаланып, 1-2 жылдан бери кызуу талкууга алынып жаткан Бажы союз туурасында да сурай кеттик. Таможенный союзга жөнүндө айтып кетпедиңби? Ошол мындай эми ошо ишкерлерден, бизден келген туристтерден угуп каласың да. Ошол эмне деп айтып атышат? Эгерде кокус өтүп кетсе мындай кыйынчылыктар болуп калышы мүмкүнбү? Сен өзүң да мындай иликтеп, изилдеп көрдүңбү? Мисалы үчүн казактар менен иштешип калган турбайсың. Бизге пайдасы көбүрөөк болобу же зыяны көбүрөөк болобу? Бизге зыяны болгондо бул жерден товар аз кете баштайт. Таможня кымбаттайт, баасы кымбаттайт. Кытайдын мурун болсо жанагы 500 сомдукту кийин Кытайдан растамашкасы көбөйгөндөн кийин уже 800 миң сомго көтөрүлүп калышы мүмкүн да. Бияк Кытайдын өзүндөбү? Жок, бияктан барган товарларгачы. Кытайга эми көп деле зыяны келбейт. Барга бары бир. Бизден тышкары Өзбекстан бар, Тажикстан бар, Россия, башка өлкөлөргө бул жерден Европа өлкөлөр менен иштешип беришкен. Кете берет да. Эми зыян келсе, бизге бир аз зыян келип калат да. Товар кымбаттап калат. Товарлардын эмне үчүн Кытайлардын товары аз кирип калат да. Ошон үчүн билбейбиз кандай болуп калат дейинчи. Биздин жетекчилер абдан ойлонуш керек экен. Ойлонуш керек. Ошон үчүн биз буяктан көп күндө новость окуйбуз, өзүбүз жанакы жаңылыктарды көрөбүз. Ошондо көп талкуу болуп атат азыр Кыргызстандачы. Биз кирсек кандай болуп калат? Бирөө айтат, кирсек жакшы болот, пайдасы көп болот. Бирөө айтат, жок, кирбей турушубуз керек. Биз баарын эсептеп туруп, анан кирели деп атат. Эми ал чети деле туура бүт эсептеп туруп анан кирбесек, эмесе биздин мамлекетибиз чоң зыян тартышы мүмкүн. Элибиз да кыйналып калат. Эми Кыргызстанга да барып атасың да? Кыргызстанга барып атам. Бир жылда канча жолу барасың? Бир жылда 2 жолу барам, кээ бирде 1 жолу барам. Анан эң мен айтып кетерим, бизде биякта виза проблемарак да. Келебиз, 2 ай жүрөбүз, 3 ай жүрөбүз. Андан кийин бизге бияка көпкө турганга болбойт. Кайра чыгып кетишибиз керек да. Ошо чыгып,
анан кайра келип ошентип иштейбиз. Анда сен виза үчүн эле барып турбасың? Виза үчүн барам. Алыштырыш үчүн, ошондой. Эми кандай, мисалы эми бuyakta да кыргыздар көбөйө баштаган турбайбы? Көп, абдан көп. Абдан көп. Иштеп аткандар бар экен. Анан ошол виза жолу кандай болсо деп ойлойсуң? Бизге мисалы үчүн мурун болсо 1 жылга берчү визачы. 1 жылдык виза менен келип эле биякта 1 жыл, жарым жыл калаганыңдай иштейсиңби, ишиңди бүтүрүп алып кете бересиң. Азыр андай болбой калды. Ошо 3 айда бир ачып атат. 3 айда бир чыгып кирип туруш керек. Ошону бизге мурдагыдай кылып жарым жыл хотя бы кылып берсе жакшы болмок эле да. Жарым жылдан 1 жылга чейин. Жакшы болмок. Эгерде виза бүтүп калса, анда тиги жанагы айып пул төлөйсүздөр да, Биз виза бүтүп калса чыгыбыз керек да. Чыкпасак болбойт. Анда чоң штраф төлөп калабыз. Эми муну ким карайт? Түздөн түз кимге тиешелүү бул? Кайсы министрликке? Биздин МИДке, Тышкы иштер министрлигине карандуу. Алар эгерде бул проблеманы чечсе, Кытай аркылуу чечсе, бизге жакшы болмок да. Кыргызстандыктар келип көбүрөөк туруп, каалаган ишин бүтүрүп кетет эле. Ушул айтып аткан маселени сиздер ошол тиешелүү тараптарга биякта консулдук бар турбайбы? Ошол консулдукка, тиякта МИДтин кызматкерлерине айттыңарбы? Тиешелүү тараптарга айтып көрдүңөрбү? Эмне деп атышат алар? Жок, эми бизде мындай кээ бирде жолугуп калганда, бир мындай столдо отуруп калганда айтып коебуз. Буюрса чечилет, буюрса деп коет, ошойдон чечиле элек. Ошондой болуп калды да. Эми жалпы мынакей теле көрүүчүлөр, ата энең баары карап отурат. Кандай каалат эле айтып кеткиң келет? Ошо баары Кыргызстанга чоң салам айткым келет. Ата энеме салам айтам. Буюрса өзүм жакын арада барып калам, бир жумаба 10 күндө барып калам, барганда жолугам өзүм Кыргызстанга кетким келип, аябай куса болуп жүрөм. Айбек Базакеевдин бул жерде жүргөнүнө 7 жылдай болуп калыптыр. Кесиби боюнча мугалим. Караколдогу университеттин физика-математика факультетин бүтүрүп, мектепте ошондой эле жогорку окуу жайларында да мугалим болуп иштеген. Мугалимдин маянасы башына тартсаң бутуна, бутуна тартсаң башына жетпегенинен улам тобокел деп дал ушул Үрүмчү шаарына баса берген. Айла жоктон анан ушундай изденип отуруп ушул жумушка келип калдык да. Анда тил жагы кандай болуп атат буякта? Эми эң биринчи келгенде эле ошокто эң эле биринчи кыйынчылык бул тил жагы экен. Тилди билбесең, Кытай тили дагы аябай оор тил экен анан. Эми өзүм да аракет кылып бир аздан үйрөнүп келатам. Бир аздан өзүмдүн оюмду түшүндүргөнгө жетишип калдым. Мейли ишкерлер менен сүйлөшпөйлү, мейли ушул Кытайда ар кайсы окуу жайларында окуп аткан студенттер менен, окуучулар менен сүйлөшпөйлү, ушул Казакстандын бажысынан өтүш өзүнчө азап экен деп атат да. Сиздерде ошондой бир тоскоолдуктар болуп калбайбы ошол Казакстандын бажысынан? Мен өзүм аяктан 3-4 жолу өттүм ошо Казактын бажысынан. Эң эле кыйынчылык ошо Казактын бажысынан келет да. Жөнү жок эле баягы текшерип баягы шылтоо көрүнгөн шылтоону таап эле эптеп эле бирдемке кылып акча айласын кылышып эле текшере беришет. Тигин кандай анан бир документте бир томгаң туура эмес болуп калса деле ошого деле жабыша беришет да. Эң кыйын ошол да. Мисалы Кытай тарапка өтүп кетсең, Кытай тараптан эч кыйынчылык жок. Акырын өтүп кетип каласың. Кыргызстан тарап ошондойлор сүйлөшүп, ошондой жетишкендикке жетишкен болсо, ошондой мисалы договоренностьтер болсо, анда сөз жок, жакшы болот эле да. Ана эми Айбеке үй бүлө, бала бакыра жөнүндө айтып кетсең, каякта, биякта турушабы же? Жок, үй бүлөм өзү Бишкекте турат. 2 кыз, 1 уулум бар. Алар ошакта 2 кызым окуйт мектепте, кичик балам болсо садикке барат. Ошо келинчегим болсо ошо балдар менен карап, балдарды карап эле үйдө балдарды тарбиялап. Ошо. Бияка келели деген ойлору жокпу? Бияка буйрса азыр балдар каникулда эмеспи? Чоң ата, чоң энесиникине кеткен, эми бияка келинчегимди бияка Кытайды көрүп кетсин деп чакыргам. Жакында келет буйрса. Келип бияка шаарды көрсөтүп, анан экөөбүз жол кетебиз буйрса. Эми кыргыздардын баары мындай туш тарапка көптөгөн мамлекеттерге тарап кетип атат, өзүң көрүп атасың, билип атасың дегендейчи, анан
эми баягы Кыргызстандын атылуу катары, жараны катары кандай сунуш айткың келет? Теле көрүүчүлөргөбү, бийликкеби, жетекчиликкеби, Кыргызстанды кантип өнүктүрсөк болот? Эми Кыргызстанды өнүктүрөбүз десек, бул ар бир адам өзүбүздөн башташыбыз керек окшойт да. Салыштырып атасың да, мисалы үчүн бияк кандай өнүгүп атыптыр, биз кандай өнүгүп атабыз? Айырма барбы? Кытайга салыштыра келсем, биринчиден Кытайда деген тартип күчтүү да. Булар тартип. Эң эле биринчи ошол экен, ушу тартиптин аркасынан эле булар өнүгүп келе атышат деп ойлойм да. Тартип, анан аябай булар Кытай эли өзү иштемчил калкып келет экен, эмгекчил калкып келет экен. Биз да ошондой кыргыздарга ошону каалайт элемин. Баягы эмгектенип эле акырынан кыймылдай берсек, буюрса ойлогон максатыбызга жетет болушубуз керек деген. Биякта уурлар, анан кийин Кудай сурагандар, тилемчилер бар бекен өзүңүздө? Мен ушунча келген соң тилемчилерди көрүп калдым. Уурларды көргөн жокмун. Анткени биякта уурларды кармаса биякта жазасы катуу деп угам да. Анан ал эми тилемчилерди көрдүм, бирок көп эмес биздикиндей Кыргызстандай. Жада болсо бомж деген биякта түшүнүк жок экен да. Ал тилемчилерди анда-санда көрөм, бирок деген тилемчилерде кандай, мисалы тилемчилери инвалид адамдар экен да көбүнчө. Мисалы бирөө буту жок, бирөөнүн колу жок, же бирөө баса албайт, ошондой адамдар экен да тилемчилер көп. Ошондо биздикине окшобойт экен. Эми мынакей жалпы теле көрүүчүлөр, сен үй бүлөң, кыргызстандыктар сени көрүп атат, кандай каалоо тилек айткың келет? Кыргыз элибиз өнүгө берсин, өсө берсин, салым кошконго аракет кылабыз. Азыр экономикасы дүркүрөп өнүгүп бара жаткан Кытай туурасында баардыгы жакшы билишет. Ал эми Салаватка, Айбекке окшогон иштесе ишке тойбой турган эр азамат жигиттер бизге Кыргызстанга дагы керек. Болгону бийликте отургандар канча жылдан бери өнөкөткө айланып калган мааниси жок митингдерди, курулай кыйкырыктарды токтотуп, чоң кичине дебей шымаланып иштеп, Кыргызстандын баардык тармагын өнүктүрүүгө мезгил келип жетти демекчибиз.